Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, назарыңыздарда Манас баяны көрсөтүүсү. Эмесе сөздү улайлы. Ошентип Манас канаты жаман кайрылып, Алмамбет чуак сыргак баш болгон 12 баатырынан айрылып, алас келгенсип ак куласын окко учуруп, каңырыгы түтөп, кайгысы күчөп туруп калды. Баягы жараты оңолуп бараткан. Дарыгерлери ар кандай дарыны таап, баягы жараттын үстүнө жаап мынтип айыктырып атышкан. Баягы Манас тетигил баатырларынан айрылганына, ак куласын окко учурганына ушунчалык жаалы келип, кейип кепчип, каңырыгы түтөп, бугу ичине батпай, анан ак келтени алып, түнү шырп алдырбай, анын үстүнө Коңурбайдын колу баягы 12 баатыр өлгөндөн кийин кадимкидей кыргыздын колун курчап кысма калып калган экен. Ошол курчоодо жаткан колдун арасынан чыгып, Манас шырп алдырбай, эч кимге билинбей ак келтени алып тетигил Кытайдын оругуна жетип барып калды. Оругуна жетип барып турнабай салып караса, Шыпшайдар Коңурбай баш болгон 9 баатырга кадимкидей мактанып жатыптыр дейт. Тетигил Алмамбетим болсо сараласынын үстүнөн сулата аттым. Тетигил чуагым болсо жүрөгүн жараттым. Жанагы эч кимибизге баш бербей, жаа бербей, далай баатырларыбызды кырып ийген сыргагым болсо башын жараттым. Муну ушинтип Шыпшайдар дардактап аткан экен. Ошондо Коңурбай жанагы 8 баатырга кошулбай очорок турат дейт да ошол жерде дагы. Манас берки жактан ак келте менен мейлеп туруп Шыпшайдарды баш кылып тетигил 8 баатырын бардыгын ошол жерде атып сулатты дейт. Тас маңдайга атып талкалап, муну ушинтип жанын көккө учурду. Баягы 8 баатыры өлгөн Кытай кадимкидей үркүп кетти дейт да. Булардын Манасы тирилип келип калганбы деп муну ушундай окуя болуп турат. Эми Манас тетигил Коңурбайдын колу менен муну ушинтип кармаша турсун, муну ушинтип Кытай менен арбаша турсун, бул жакта таласта эмне болуп жатат, ошону сүйлөп берейин сиздерге. Таласта Канике энең түндө жатып түш көрдү, түшүндө жаман иш көрдү. Түшүнөн чоочуп ыйлап турду. Анан Бакай абаң менен кеңешип жатат. Алгач түшүн айтып жатат. Тултук мүйүз көк бука суу түбүндө өкүрөт, Султан Алмамбеттен кол жууп калганбызбы? Каргайдаган алып кара куштун канаты жок калыптыр, чуак баатыр өлүп калганбы? Манастын жанындагы узун бойлуу чынар терек сулк жыгылып калыптыр, сыргак баатырдан айрылып калдык бекен ай. Манастын өзү олтурган алтын тактысынын буту сынып калыптыр, аккула окко учту экен деп муну ушинтип көзүнүн жашын көл кылып Бакайга арман азиретин айтып, анан Бакай менен кеңешип, Бакай тетигил Кытайда согушуп жаткан Манаска бармак болуп, колдон кабар алмак болду дейт. Ал эми Каникей болсо Манаска арнап алакандай кат жазып, катында бир топ дат жазып Бакайдын колуна карматты. Эми катында мынтип жатат: баатырым эртерээк Бейжиңден Кыргызга кайрылып келбесеңиз, бул жакта дагы абал жакшы эмес. Артта калган бала жаш. Анын үстүнө туугандарыңдын чалгырты жүрөт, көзүндө кыңгырты жүрөт, сөзүндө деп муну ушундай сөздөрдү айтып кат берди дейт. Ошондо алдыда жүрсөң ак жолтой, артта жүрсө саң колдой болгон Бакай абаң көксүлөөсүн бөрк кийип, колуна көк калканын ойнотуп, көк темирден зоот кийип, көк тулпарды минип алып туруп, артынан Нарбуурул деген мыкты аргымакты коштоп жетелеп алып туруунан чыгып кетти Манасты көздөй дейт. Анткени Нарбуурулду алганы, Нарбуурул эгер аккула бир нерсе болсо Манас минчү мал. Ошондуктан Нарбуурулду коштоп ала кетейин деп Нарбуурулду алып кетти дейт. Нарбуурул дагы атактуу далай хандар сураган, далай бектери сураган ушундай күлүк болчу. Бул күлүктү Манас эч кимге берчү эмес. Муну Семетей чоңойсо минер деп Семетейге камдап жүргөн күлүк болчу дейт. Мына ошону коштоп алып анан Бакай кетти. Мына ушул жерден мен сиздерге бир аз чегинүү кылып бир сөздү түшүндүрүп өтөйүн. Мурда баарыбыз эле билчелек түшүнчелек кыргыз баш кийимди бөрк деп айтчу. Айрыкча кийинки жаштар түшүнбөй калышы ыктымал.
Бөрк деген бұл баш кийим. Азыр Алтайдағы кыргыздар жана башка ошол Алтай тараптагы элдер дагы деле бөрк деп аташат. Алтайда талай төөлөстөр жашайт, талай кыргыздын уруулары жашайт. Алар дагы деле бөрктешип, бул баш кийимди кийип жүрүшөт. Албетте көбүңүздөр билесиздер, анан билбегендер болсо айтып кетейин. Ошентип анан Бакай жолдо баратты. Аяк башын эсептегенде 12 күн дегенде тегил ит өлбөстүн чөлүнө жетти дейт. Алыстан дүрбү салып караса, капкара эле болгон эл. Бул кандай эл болуп кетти? Бул кимдер болуп кетти деп жакындап барып караса, кыжылдаган Кытайдын аскерлери кыргызды ороп алыптыр. Кыргыздын аскерлери тарапка өтүп кетейин десе жол жок. Тимеле эр өлүгү тоо дейт, ат өлүгү зоо дейт баягы жерде. Кытайдын бир топ аскерлери кырылып калган. Ошентсе да болбой бүт кыргыздын колун ороп алган. Эптеп адыр ашып, бел ашып жүрүп, акыры Манаска өтүп жетти дейт. Көргөн эле жерден экөө ыйлап көрүшүп, Бакайга баягы баатырлардын ок кочканын айтып берип, Манас сыздап ийди дейт. Анан нар буурулду жетелей келгенине ушунчалык кубанып, ушундай колдон ишим түшүп турганда, аргам кетип турганда Бакаева нар буурулду алып келдиң деп буга кубанды дейт. Нар буурулга баягы ок учуп кеткен ак куланын эр токумун токуса тимеле тизгини баягы куюшканга куюшкан үзөңгүгө бап келип туруп калды дейт. Ошондо Манас нар буурулга минди. Аскерлеринин бүт барын кайрадан бир сыйра санактан өткөрүп, 40 чоронун өлгөнүнөн калганын кыргыл баштап чогултуп, анан айтып турат. Эми айланайын калайык. Тетигил таласта турганда жаяны бирге жечелек, кандай душман болсо да кездешербиз дешелек. Эми ушул жерде ерлеримди, ушул шерлерибизди, баатырларыбызды алдырып коюп биз артка кантип барабыз? Кыргызга эмне деп барабыз? Ушул жерден азыр кандарын өлтүрбөй, тетигил Кытайды сыздатпай, муңкантпай туруп кантип биз азыр кетебиз деп аскеринин баарысын бөлдү дейт. Айбалтачаны өзүнчө, кылыччаны өзүнчө, найзакери өзүнчө, аттуучаны өзүнчө, жоо аскери өзүнчө. Мына ушинтип анан бөлүп алып туруп, тетигил Кытайды көздөй кирди дейт. Өзү кирди нар буурулду минип алып. Ошондо Коңурбай баш болуп Кытайдын баары сүрүлүп Бейжинди көздөй качты дейт. Катуу качты. Бул жерде катуу кырды. Бакай бир жагынан кирип оюп келет, Манас бир жагынан кирип союп келет. Эр өлүгү жайнады, ат өлүгү жайнады. Муну ушинтип кырып жоюп тетигил Бейжиндин капкасына кирип Коңурбай баш болуп камалды. Муну ошондо жеткилеңдин баарысы 7000ден аталып, жете албас топон аяктар 700ден аталып. Ол жоғылып пилди алды, пилге жүктөп дилди алды дейт. Ушундай баягы чаап, ушунчалык жеткилең баягындай мыктылары 7000ден аттарды олжолоду дейт. Анан жете албас баягындай жалкоо анча-мынча маестери 700ден ат олжолоп алды дейт. Ол жоғылып пилди алды, пилге жүктөп дилди алды деп атат. Далай байлыкты, пилге артып кете турган байлыкты ушинтип бол жоғылып алып алышты дейт. Бузукту мындай салышып, не бир жалгыз хан өлүп, не бир баатыр жан өлүп, кыргынга адам таң калып, кызыл чокой көк көйнөк, Кытай журту сандалып дейт. Ол жоголуп хандары, кырылып Кытай сандары, караганда күйүндө чоң казат деп атанып, ушу болгон чоң кыргын каканчылуу Бейжиндин даңзасына катталып, кыргын десе күйүнүп, кыяматка болгуча унутулбайт бул иш деп ушу кезде Кытайдын бичигине чийилип дейт. Эми мына ушул кыргын Бейжинди чаап алган Манастын казаты Кытайдын даңзасына катталып бичигине чийилген дейт. Туугандар, Кытайдын ошол тарыхында бар деген сөздү айтып жатат. Мына ошентип Кытайды катуу басып, Бейжинди камап, канча деген олжалып, баягы кыз кыркынын күн кылып, кулдарды олжолоп, мына ушинтип катуу чапты дейт. Өтө каар менен, өтө жаалданып чапты дейт. Алмамбет менен Чубактын сыргак баш болгон жанагы 12 баатырдын өчүн алды дейт. Далай хандары кырылды, далай жандары кырылды дейт. Муну ушинтип камап, жаалы менен баягы Бейжиндин капкасын жарып, дуалын бузуп, Бейжинди толук бийлеп аларда асмандан бир үн жаңырды дейт.
Ошондо асмандан добуш үн чыгат. Чалыяр тийбес Бейжиңге чаркыңыз келбейт, кайтыңыз. Топон суу келбес Бейжиңге тоуңуз келбейт, кайтыңыз. Чалыяр тийбес Бейжиңге чамаңыз келбейт, кайтыңыз. Батырай теңеле берсең Бейжиңге кабыргаңыз качур-кучур сөгүлөр, каныңыз кара суудай төгүлөр. Кудайдын жазган буйругу ушундай экен көрсөңчү, сен жериңе гана кайтып өлсөңчү. Деп мына ушундай үн угулду дейт. Мына ошондо Манас анан аскерлерди токтотуп, согушту токтотуп, таласты көздөй, кыргызды көздөй кайтмак болду. Кайтардан мурун эми Манастын баягы көөдөнүндө көп сана тетигинче баатырынан айрылып калды, көзүнүн жашы онтала дейт. Каркылда учкан кара куш асылдардын каптал этин оет деп, казаттан өлгөн шейиттер айбандын богу болот деп. Эми карга кускун жеп кетпесин, ушунча аскерибиз өлдү, ушунча баатырыбыз өлдү деп сөөктөрүн таптырып, ушул аскерлеринин сөөгүн алдырып, Итөлбөстүн чөлүндө Көкбулуң деген токойда мына ошол жерге алып келип, миңдей жылкы сойдуруп, анан байы эрлердин сөөгүн койдурду дейт ошол жерге. Ошол Көкбулуң кийин өлкөм мазар болду дейт туугандар. Анан караса Чубак менен Алмамбеттин сөөгү жок. Эми мен эки шеримден айрылып, кабыргам кайышып, канатым кайрылып, экөөнүн сөөгүн көрбөй кантип кетемин. Андан көрө кайрадан Бейжиңди каптайлы, кайрадан капкасынын ичин ачалы, Алмамбет менен Чубактын сөөгү ошол жерде болсо, элин кырып, анан сөөгүн алып чыгалы. Деп муну ушинтип калганда, Чубактын сөөгүн таап келишти, Алмамбеттин сөөгүн бакай таап келди дейт. Барса, Кытайдын бир топ аскерлери бапылдатып, доолбастарын уруп, буттарына сыйынып, тетиги Алмамбеттин сөөгүн таап алганга сүйүнүп, качырга артып алып, тетиги какандын ичине алып кирип бараткан экен. Бая аскерлердин баарысын кырып туруп анан кийин Алмамбеттин сөөгүн алып келди дейт. Муну көргөндө Манас токтоно албай калды. Алмамбеттин жанына барып, жагын такап, Чубактын жанына барып, жагын такап, ушинтип көзүнөн жашы төгүлүп, күңгүрөнүп, сүйлөнүп, мынтип турат дейт. Эки козу түгөйүм, экөөнү бирдей жеп алып, эрикпей кантип жүрөйүн. Аккыла окко учуруп, Алмамбет шейит кечирип, канатымдан кайрылып, кан Чубактан айрылып, мен кантип кана кетем таласка. Алмамбет атышка салсам ак жолум, Чубагым артымда жүрсө саң колум, карагай жалгыз, как жалгыз. Кабыландардан айрылган, кайгырган Манас мен жалгыз. Долоно жалгыз, топ жолдоштон айрылган, томсоргон гана Манас мен жалгыз. Адырдагы караган, ак жолтой алмам алажат. Алакем казайланбас зоодайым, каргылуу кара тоодайым, болот элем таш кескен, маталып калган экемин. Берендерди жеп алып, мен кашайып эле калган экемин. Ирмесем бутум басылбайт, жылаанга чалыш болупмун, эгизимден айрылып, жал куйругум такыр жок, мен куланга чалыш болупмун. Алакем Кытайдан келген белегим, Чубакем Нойгуттан келген эреним, чалкар дарыям соолуп, журтум чамам келбей турамын, чалдыртып салдым Бейжиңге журтум кандай айла кыламын. Кең дария чалкар көл, Чубагым табылгалуу өзөнүм, таалайга берген жасаган Алмамбет колума келген эреним. Кече жылгындынын оюнда, кең таластын боюнда, жаяны кесип жечелем, жапа түшсө бу башка, айкырып алмаң турганда мен жаңжуңду бузам дечелем. Жаңжуңдун жаны тындыбы, жети сан кара жоо келсе, желбеге кирип кол салган алакем бели сындыбы. Эрендерди жеп алып, Кудай, эмеле жаным тындыбы. Ак кисе белге курчанган, алты түмөн кол келсе, аралап жеке кол салган, алдырып ийдим жаманат, асылым алма, алажат. Деп муну ушинтип Манас кейип, муну ушинтип буркурап, баягы баатырларынан айрылганына катуу кайгы тартты. Муну ошентип кайгы тартып жатканда, Манастын оңолуп бараткан ден соолугу кайрадан айныды. Көрсө, даргерлер үстүнөн дар жапканда, Манастын жараатына шыпа тапканда, баяй балтанын сыныгы тетиги кыр арканын сөөгүндө калып кеткен экен.
далай уға чыланган ажыдардың уысына, жыландың зарына чыланган баяғы айбалтанын сынығы жараты ырбап, жанын қинап, атқа міне албай қалды дейді. Мұнышында бақай ойланып, қарағай қаршы тал жұмшақ, арчадан тавы тал деме, сұп төшек салу алдына сұлтанды бегірек таңып сал деме дейді. Алмамбеттің азабы, қансырғақтың күйті, ошында чуаққандың азабы, тілден кетіп алақтап, батыр тіл сөйлебей шалақтап, Манас сөйлебей де қалды дейді. Жетімен қызыл нарайдап, ошында ар құйрығын өршіп, асылдардан айырылып, қырғыздар азапты минтіп көрішіп, Азірет Тибес Бейжинге атышып жатып қайрылып, қаралу болып қырғыздар батырай қандарынан айырылып, қаран түн түшіп Манасқан, ошында қайра тартып Бейжинден тұлпарларға алтын ол жартып, туйғындардан айырылып, батыр таласты көстей жол тартып. Аққұла оққа ұшырып, батыр алдырып қойған жері шол, 6 күн мөөнөт берем деп, батырлардың барысын чалдырып қойған жері шол дейді. Мұны шынтіп Манас таласты көстей қайтты. Алмамбеттің керезі ойынша саралаға Алмамбетті бүктөп, мұна ошол саралаға жүктөп алып жөнөштү. Манастың өзін қарағай тауытқа салып, Тайбурулға артып алып жөнөштү. Манас мұны шынтып қату жаратар болып қайтып келе жатады. Ал эми баяғы соғышта қаза болған батырлардың Боқмұрындың елі Сарыноғой деп аталчу екен. Мына ошол Ташкенде Сарыноғой Боқмұрын бийлеп турчу екен, Көкөтөйдүн баласы. Сарыноғойдун аскерлери Ташкентти көстөй жөнөдү дейт. Ал эми Кырымды Музбуурчак баатыр бийлечү экен. Музбуурчагын баягы Кытайга алдырып коюп, Кырымга жөнөштү анын колу. Муну ушинтип Кыргыздын колу кайра таласты көстөй тартты. Жолдо келе жатып, элдин жүрөгү түшпөсүн. Эми муну ушинтип барсак, элдин үрөйү учпасын деп анан Каныкейге кат жөнөтүштү алдыга. Алмамбеттин, Чубактын үйүн алып келип жолго тексин. Жана башка баатырлардын бүт үйлөрүн ошол чогуу тексин дагы, бизди күтсүн деп муну ушундай катты берип туруп анан 6 күлүгө ат коштоп чабарманды жөнөтүштү. Ошентип Кыргыздын колу Кытайдан Алатоону көстөй кайтты туугандар. Эми калган окуяны кийинки көрсөтүүдө айтып бермекчимин. Кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар.